Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн география сабагынан 7-класстар үчүн Инт океаны. Мен география мугалими Сатыбалдиева Жазгүл Темирбековна. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Инт океанынын бүгүн географиялык абалы жана жаратылышы жөнүндө маалымат алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Инт океанынын географиялык абалы, анын өзгөчөлүгү, деңиздери жана жаратылышы жөнүндө маалымат алабыз. Инт океаны. Мына картада көрүп тургандай, Инт океаны аянты 75 миллион километр квадратты түзөт. Орточо тереңдиги 3711 метр, эң терең жери 7850 метр, ал Ява коулу. Бардыгыбыз карталарыбызды алып, жана китебибизди алып чыгабыз. Картабыздан жана китебибизден географиялык абалы жана анын жээк сызыктарына көз жүгүртөбүз. Океандын өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурабыз. Инт океаны көп бөлүгү түштүк жарым шаарда жайгашкан океан. Ал Түндүк Муз океаны менен байланышы жок. Океандын дагы бир өзгөчөлүгү жээги анча тилмеленген эмес. Аралдары аз. Инт океанынын эң чоң аралы Мадагаскар аралы. Инт океанынын деңиздери: Андаман, Тимор, Араб, Дэвис, Кызыл, Содружество деңизи, Арафур деңизи. Анда эмесе картадан карап чыгабыз. Кызыл деңизи, Араб деңизи, Андаман деңизи, Тимор деңизи, Арафур деңизи, Содружество деңизи. Климаты. Инт океанынын климаты түндүк бөлүгү менен түштүк бөлүгү өтө өзгөчөлөнүп турат. Себеби түндүк бөлүгүндө сезондук шамалдар муссондор. Жайкы муссон батыштан чыгышка, кышкысын чыгыштан батышка согот. Түндүк кеңдиктердеги башка океандардын суусунун температурасынан жогору, плюс 30 градус Цельсийге чейин жылыйт. Климат түштүк бөлүгүндө Антарктиданын таасири чоң. Суунун температурасы 0 градуска чейин төмөндөйт. Мынакей бул жердеги картадан көз жүгүртсөңөр, суунун канча градуска чейин муздары байкалат. Климаттык алкактары: экватордук, субэкватордук, тропиктик, субтропиктик, мейлүүн, субантарктида алкактары жайгашкан. Океандын суусунун туздуулугу башка океандардын суусунун туздуулугунан жогору. Себеби бул жерде Кызыл деңиз, эң туздуу деңиз жайгашкан. Араб деңизи туздуу деңиздерге кирет жана башка океандардан туздуулугунун жогору болушу менен өзгөчөлөнөт. Кызыл деңизи туздуу болгондуктан деңизде акула жырткыч балыгы жашабайт экен, бир гана Кызыл деңизде. Суусу өтө туздуу болгондуктан. Жаратылышы: органикалык дүйнөсү Тынч океандын батыш бөлүгүнө окшошуп кетет. Тропиктерде абдан биомассага бай планктондор жана балырларга өтө бай экен. Алардын ичинен түнкүсүн жалтыроочу организмдер көп. Балыктардан сардинель, скумбрия, акула жана эң чоң ташбакалар, деңиз жыландары жана башка ушул сыяктуу жаныбарлар жашайт. Түштүктө ак кандуу балыктар, киттер, тюлендер жашайт. Мынакей Инт океандын жашаган жандуу жаратылышы. Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта ишенем, ишенбейм. Инт океаны бардык башка океандар менен байланышы бар. Туурабы же туура эмеспи? Океан аралык кыркатоолор 3 бөлүккө бөлүнөт. Муссон шамалдары океандын түштүк бөлүгүнө чоң таасирин тийгизет. Океандын түндүк бөлүгүнүн суусу абдан жылуу жана экватордук, тропиктик алкактардан орун алган. Органикалык дүйнөсү Тынч океандын чыгыш бөлүгүнө абдан окшош. Ишенем, ишенбейм. Кайсыл суроого ишенебиз? Албетте
океан аралык кыркатоолор 3 бөлүккө бөлүнөт. Анан океандын түндүк бөлүгүнүн суусу абдан жылуу жана экватордук тропиктик алкактардан орун алган. Калган айтылган сүйлөмдөрдүн бардыгы туура эмес. Бардыгыбыз контурный картабызды алып чыгабыз дагы, жогоруда айтылган деңиздерди белгилеп алабыз жана жарым арал булуңдарды дагы белгилеп алабыз. Бүгүнкү биздин Инт океанынын географиялык абалы деген тема сабагыбыз ушу менен бүттү. Көрүшкөнчө.